Спортқа қойылған ақшалар, жоңғы тұштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Мекенине кайта албай жүргөн кыргызстандык акыйкатчыдан жардам сурады. Акыйкатчыга Бишкек шаарынын тургуну В. Данилова аттуу жаран документтерине байланыштуу мекенине кайта албай жүргөн апасынын маселесин чечип берүүнү өтүнүп кайрылган. Маалыматка ылайык В. Данилова аттуу жаран 2007 жылы Орусияга иштегени кетип, катуу ооруп калган. Бул аралыкта паспортунун мөөнөтү өтүп кетип, андан бери мекенине кайта албай жүрөт. Акыйкатчынын Орусиянын Ханты-Мансийск аймагындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү бул окуя боюнча Свердлов областындагы Кыргызстандын башкы консулдугуна кайрылган учурда жаран өзү келиши керек деген талап коюлган. Бирок Н. Данилова ден соолугуна байланыштуу башкы консулдукка бара албай жатат. Мындан улам акыйкатчы институту Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигине маселени чечип берүүнү өтүнүп кайрылды. Ал жаранга мекенине кайтуу үчүн зарыл болгон документ берилсе, Бишкектен 12 жылдан бери көрө элек кызы тосуп алууга жана кам көрүүгө даяр. Москвадагы митингде кармалгандардын саны 800ден ашты. 3 августта Москва шаардык думага шайлоого катыша албай калган талапкерлерди колдогон акцияда кармалгандардын саны 800ден ашты. Бул тууралуу ОВД-Инфо порталы маалымдады. Азаттыктын орус кызматынын кабарчысынын маалыматына ылайык, адамдардын басымдуу бөлүгү Пушкин жана Трубной аянттарында кармалышкан. Макулдашылбаган акциянын катышуучуларынын сырткары көп бөлүгү бар журналисттер да кармалды. Укук коргоочулары кыйноого каршы комитеттин жетекчиси Игорь Каляпин, шаардык думага талапкер Сергей Сукасов, Аркадий Кос тобунун ырчысы Кирилл Медведев жана бир нече муниципиалдык депутат кармалганын кабарлашты. Белгилүү актер Александр Паль да кармалган. Бир нече киши милициянын зомбулугуна дуушар болгонун айтышты. Аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү Александр Свидерский автозакатта бөйрөгө соккулашканын ОВД-Инфо порталына айтып берген. Дмитрий Михайлов аттуу адамдын көз эйнегин сындырып салышкан. 27-жылда Москва шаардык думага шайлоого катыша албай калган талапкерлердин колдогон акция өткөн. Полицияга 3,5 миңдей адам катышканын кабарлаган. Митингде чыккандарды кууп таратуу маалында 1000ден ашык адам кармалган. ИИМди 1074 кармалганын айтса, ОВД-Инфо порталы кармалгандардын саны 1400ге жете турганын билдирген. Алардын 150дөйү 2 күнгө камалган. Москва шаардык думасында болгон шайлоого талапкер катары чыккан Дмитрий Гудковду, Любовь Соболду, Илья Яшинда, Константин Янкуаскасты, Иван Ждановду, Юлия Галяминаны, Елена Русаковнаны жана бир катар башка талапкерлерди шайлоо комиссиясы каттоодон баш тарткан. Москва шаардык шайлоо комиссиясы графологиялык экспертизанын бөлүмдөрүнө таянуу менен алардын кол белгилери жасалма болуп калган. Андан тышкары так маалыматтарды айкын эмес деп талапкер катары каттоодон баш тарткан. Талапкер экспертиза өзү комитеттүү эмес, жасалма болгон. Ал эми биз чыныгы документтерге кол койгонбуз деп жатышат.